Apa ilah? Болбойт. Баайдан кармалып келген активист Тилекмат Куренов 19 майга чейин камакта калтырылды. Мындай чечимди бүгүн 21 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Соттук отурумда судья УКМКнын тергөөчүсүнүн арызын канааттандырып, Куреновду 19 майга чейин камакта калтырган. Белгилей кетсек, Тилекмат Куренов Баайдан кармалып 19 апрелде өлкөгө жеткирилген. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 16 апрель 2025 жыл мен Айжигитов Султанбай. Сиздерге жакшы маалым болгондой, 28 мартта БШК мени мыйзамсыз өзүнүн чечими менен депутаттык мандатымдан ажыраткан. Ошого байланыштуу мен ошол эле күнү БШКнын чечимине, БШКнын өзүнө сотко берген болчумун. Бирок мыйзамга ылайык 8 апрелде сот териштирүүнөн менин арызым БШКнын өзүнө сотко чейинки териштирүүлөргө кайтып келген. Ошого байланыштуу бүгүн административдик процедуралар жөнүндө мыйзамынын 66 беренесине ылайык ушул сотко чейин териштирүүлүктөн баштап жогорку сотко чейин териштирүүлөр бүтүп женары же бери болмойнча менин маселем бул БШКнын мыйзамсыз чечими токтотулуп күчүнөн айырылып турат. Мен болсо өзүмдүн милдетимди аткарып, депутаттык милдетимди аткарып, жогорку кеңешке ишке чыгып иштей беришим керек. Мыйзамда ушундай жазылган, мыйзамдын талаптары ушундай. Ошого жараша 14 апрелде төраганын жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун атына арызымды жазып, ушундай ушул мыйзамдын 66 беренесине тирелип, ошондо мен мага тоскоолдук кылбоосуну жөнүндө мен кат жазып жазган элем. Иначе ошолорду эгер силер сактабасаңар, барыңар жоопко тартыласың деген маанеде катты жөнөткөн болчумун. Азыр эми мына келип бүгүн ошол каттын негизинде мен киргенге аракет кыламын. Азыр эми көрөбүз канчалык экен жогорку кеңеш үчүн Ташиевдин приказы жогорубу же азыр биздин Кыргызстандын мыйзамдары жогорубу, ошону азыр мен кирип билемин, жыйынтыгын сиздерге чыкканда айтып берем. Рахмат. Жок, видео документ мен нужен. Сен өзүң эмеңди эле аткарып атасың. Ошону айтып кой, мунун эле айтып кой, эмне коркосуң? Мына алып барды бул катыңызды. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же
магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмө сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Эми банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Караштырып атат экен. Азырынча болсо сол токтомдун эмесин эле колдонуп атабыз жетекчиңиз. Сегодня 16 число, Да. время 11 часов. Мы действуем согласно Приказ. это постановлению ЦИК по последним данным. Да. А ваше письмо рассматривается. То есть пока еще команды нет о том, чтобы беспрепятственно меня пропустить Да, на еще рабочее нет, место. да. Да? То есть они еще пока думают. Мы рассматриваем ваше письмо. То есть они все думают, что выше, приказ Ташиева или закон, да? Они думают. Здесь, Это по закону конкретно сказано, что они здесь Генерал Ташиев беспрепятственно. ни при чем здесь. Нет. Беспрепятственно здесь в соответствии с законом я сослался. 66 статья Здесь закона руководитель аппарата мне команду по дал. административному. Такую, Команду что дал, вот, да, да. не пускать. Ну, Окей, да. все, вот это, спасибо. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен азыр жогорку кеңешке кирип, дагы өзүмдүн жумуш жайыма өткөнгө аракет кылдым. Өзүмдүн төрагага жазган катымдын негизинде, жанагы алдында айткандай. Бирок охрананын жетекчиси түшүп, эмне болду дегенде жана катты көргөзүп, жогорку кеңештин аппараттын жетекчиси Алимбаевга алып барып, ошону көргөзүп, мага жообун алып бергиле. Мага бул силер менин катым боюнча булар мени тоскоолдуксуз менин жумуш жайыма өткөрүш керек. Мыйзам боюнча ошону аткарыш керек деген ошондой мен просьбам менен тиги жетекчиге барып келип, ал киши айтты, эч кандай биз чечим ала элекпиз, анын катын караштырып атабыз. Азырынча уруксат жок киргенге деп ошентип жооп берип коюптур. Эми бул жерде эмне деп айтсак болот? Булар мени ойлонбой эле эмнесин ойлонот? Бул жерде мен жанагы административдик процедуралар жөнүндө мыйзамдын 66-беренесинин негизинде булар мени беспрепятственно жумуш жайыма өткөрүш керек эле. Булар ойлонбой туруп эле мыйзамды аткарыш керек эле. Ойлонгон эмнеде? Мен айттым, силер эмнени ойлонуп атат экен? Ташиевдин эмеси жогору, же приказ жогору, же мыйзам жогору деген ошол жөнүндө ойлонуп атабы деген мен суроону бердим. Азыр эми мындайда, урматтуу кыргызстандыктар, бул азыр менин мандатым деле маанилүү болбой калды. Маанилүүсү эмне? Ушул узурпацияланган жогорку кеңеш бүгүнкү күндө ушунчалык шартка чейин келип узурпацияланган жогорку кеңеш бүгүнкү күндө элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды чыгара алабы ушулар? Элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды талкуулай алабы? Ушундай эмелер. Өзүнүн элдердин укугун коргой алабы деген суроо пайда болуп атат.